Сначала очищает мусор. Николай Гененканын үрөн чарбасында арпа менен буудай күн сайын тазаланып жатат. Жазгы талаа жумуштарына убакыт жакындап, үрөн сатып алуу үчүн кайрылгандар көбөйүүдө. Сапаттуу үрөндүн түшүмдүүлүгү жогору болгондуктан кардарлар өлкөнүн бардык аймактарынан келет. Кампада турган продукциянын көпчүлүгү сатылган. Уже считай, можно сказать, мы... Жыл жаңыргандан баштап эле иш жанданган. Себеби жазгы талаа жумуштарына үлгүрүшүбүз керек. Жалпысынан 100 тонна арпанын үрөнүн даярдайбыз. Ал эми буудай андан бир аз азыраак болот. Биздеги үрөндү сеп 1 гектар жерден 60 центнердан эгинин ала алышат. Жазгы талаа жумуштарына техникалардын даяр болушу да өзгөчө мааниге ээ. Чарбада комбайн жана бир нече трактор кароодон өтүп жатат. Жаз алды менен баары дыйкандарга кызмат кылат. Каждый год, без этого не бывает. Техникалар жыл сайын оңдолот, бардык тетиктерин карап чыгабыз. Себеби жазгы талаа жумуштары жандангандан кийин бузулуп калса, көп убакытты жоготуп алабыз. Ал убакта биз үчүн бир күн да маанилүү. Жаңы техника сатып алууну пландаган жокпуз. Эски тракторлорубуз азырынча көйгөй жарата элек. Болгону ушинтип жаздын алдында бир сыйра оңдойбуз. Зарыл учурда тетиктерин алмаштырабыз. Дыйкан чарбаларынын баары эле өз арабасын өзү тартып, техника, үрөн менен камсыздалган дегенге болбойт. Көпчүлүк дыйкандар каражатка муктаж. Алар мамлекеттин колдоосун күтүүдө. Жазгы талаа жумуштарынын алдында дыйкандарга бериле турган жеңилдетилген насыяны кайтаруунун үстөгү 12% экени жарыяланган. Бул маселе кайра каралып чыгып, эми ал 10% деп өзгөртүлдү. Жалпы насыянын 80% ошо мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө жумшалат, ал эми 20% өсүмдүк өстүрүү багытында. 2 банк аркылуу берилет, 2 мамлекеттик банк аркылуу. Айыл банк ачык акционердик коому, ошондой эле РСК банк ачык акционердик коому. Былтыркыдан көбүрөөк да, былтыр айыл чарбасын каржылоо 11 долбоорунда 3 миллиард 300 миллион сом берилген. А бул 12 долбоордо 5 миллиард сом каралып атат, 10%дык чен менен 150 миң сомго чейин күрөөсүз, ал эми 150 миңден 500 миңге чейин күрөө менен берилет. Мындан сырткары техникаларды лизингке берүү, үрөн менен камсыз кылуу жана кластердик чарбалар үчүн башка программа аркылуу өзүнчө каражат каралууда. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.